Саламатсызбы? Дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү орчундуу жаңылыктардан айтып беребиз. Азаттыктын студиясында Али Токтакунов. АКШнын Техас штатында чиркөөлөгү кол салуудан абыт кеткендер 26-га жетти. Кылмышка түрткөн себептер иликтенүүдө. Сауд Аравия баштаган коалиция Иранды чектен чыккан аскерий агрессияга айыптоодо. Андан мурдараак Йемендеги согушкерлер Саудияны карай ракета аткан болчу. Азияны кыдырып жаткан Дональд Трамп дүйнөгө коркунуч жаратууда деп Түндүк Кореянын атомдук программасын дагы айыптады. Эми ушулардан кененирээк. АКШнын Техас штатындагы чиркөөдө 5 ноябрдагы кол салуудан өлгөндөр 26-га жетти. 20 чакты кишинин жаракат алганы маалым болду. Полиция кыргынга Дэвид Патрик Келли аттуу 26 жаштагы жаранды шектөөдө. Анын сөөгү да көп өтпөй өз унаасынан табылганы кабарланды. Элиза Кененбаевадан толугураак уксак. Кыргашалуу окуя Техастын Сазерленд Спринг шаарчасында жекшемби эртең менен болгон. Полициянын маалыматына ылайык, белгисиз адам баптисттердин чиркөөсүнө кирип барып, сыйынып жаткандарды көздөй туш келди, ок жаадыра баштаган. Курман болгондордун арасында балдар жана карыялар да бар. Жарадар болгондордун саны 20-га жетти. Биздин штаттын тарыхында эң ири кыргын болду. Көптөгөн үй бүлөлөр жакындарын, ата-энелерин, уул кыздарын жоготушту. Кол салуунун чиркөөдө бейкүнөө эл сыйынган жерде болгону да эң жаман көрүнүш. Биз баарыңарга көңүл айтып, колдообузду билдиребиз. Кол салган адам чиркөөдөн чыгып баратканда кимдир бирөө анын колундагы куралды тартып алып өзүн аткан. Анткени менен кылмышкер качып кетүүгө үлгүрүп, көп өтпөй өз автоунаасында сөөгү табылган. Азырынча ал өз жанын кыйганбы же жергиликтүү тургундун огунан көз жумганбы белгисиз. Бийлик шектүүнүн ысымын расмий атай элек. Маалымат каражаттары кол салууну 26 жаштагы Дэвид Патрик Келли аттуу жаран жасаганын кабарлашты. Ал 3 жыл мурда аялына жана баласына кылган ырайымсыз мамилеси үчүн атайын трибуналдын өкүмү менен Американын аба аскерий күчтөрүнөн чыгарылган. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Жапониядан жасаган билдирүүсүндө адамдардын психикалык саламаттыгы чоң маселеге айланганын айтты. Психикалык саламаттык башкы көйгөй деп ойлойм. Алдын ала маалыматтарга ылайык, бул адамдын акылы көптөн бери ордунда эмес болгон. Биздин өлкөдө башка мамлекеттерде эле психикалык саламаттык чоң көйгөйгө айлангандай. Бирок маселе куралда эмес. Бул абдан кайгылуу окуя. Associated Press агенттиги шектүү Сан-Антонионун тургуну экенин, анын террорчул топторго байланышы жоктугун күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып кабарлады. Элиза Кененбаева, Азаттык. Бул арада Сауд Аравиясы баштаган коалиция Иранды айыптоодо. Алар согуш актысы катары саноого болот деп атаган расмий билдирүү Йемендеги шии согушкерлери Эр-Риядты карай баллистикалык ракета аткандан кийин жасалды. Чоо жайына Рахат Кеңешова кенен токтолот. Эр-Риядты карай баллистикалык ракета атылышы артынан Саудия баштаган коалиция Йемендин борбору Санаадагы аскерий турумдарга абадан бир нече жолу сокку урду. Коалицияда хуситтердин куралды тобун курал менен Иран жабдып жатканы боюнча далил жетиштүү. Алардын мындай колдоосу Йемендеги жарандык согушту Йемен элинин азап тартуусун улантуу, башаламандык жаратуу максатын көздөйт. Курамына Сауд Аравиядан тышкары Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Кувейт, Египет, Иордания, Марокко, Судан, Сенегал өлкөлөрү кирген коалициянын Йеменден атылган ракета үчүн Иранды күнөөлөп жатканы, Тегеран ал жердеги шиит согушкерлери хуситтерге колдоо көргөзүп келгенинде. Сауд Аравиянын ырастоосунда Йемендеги хуситтерди баллистикалык ракета менен Иран дагы камсыздаган. Эр-Рияттагы эл аралык аэропорту карай өткөн ишемби күнү багытталган ракетаны Саудия бутага жеткирбей атып түшүрө алганын билдирүүдө. Баллистикалык ракета Йеменден Саудияны карай атылды деген учурду хуситтерге жан тарткан Аль-Мусира телеканалы оого чыгарды. 8 өлкөнүн расмий билдирүүсүндө аймактагы тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч келтирүүчү бул окуяны Сауд Аравияга каршы согуш акция катары кароого болот деп көргөзүлгөн. 6 ноябрдан тарта Саудия баштаган коалиция Йеменге байланыштуу кургактан, деңизден, абадан да убактысынча токтотуп салды. Иран айыптоолорго азырынча расмий жооп кайтара элек, бирок мурдараак өлкөнүн коргоо министри Йеменден ракета атылышына эч тиешебиз жок деп айткан. Иран колдойт деген хусит согушкерлери Йемен борбору Санаа шаарын 2014 жылдан бери ээлеп турушат жана учурда өлкөнүн басымдуу бөлүгүндө көзөмөлдөшөт.
Сауд Аравия баштаган коалиция 2015 жылдан тарта аларга каршы миңдеген аба соккуларын жасады. Дагы бир эл аралык баян. Азия мамлекеттерин кыдырып жүргөн АКШ президенти Түндүк Кореянын атомдук программасы дүйнөгө коркунуч жаратып жатканын айтты. Япониянын премьер-министри Синдзо Абе менен жолугушуудан кийин Дональд Трамп эки өлкө Пхеньяндын агрессиясына каршы бирге турушат деп билдирди. Айнура Жекше кызы кененирээк баяндайт. 6 ноябрда Азия сапарын алкагында Токиодо Япон өкмөт башчысы Синдзо Абе менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Трамп Пхеньяндын иш аракеттерине стратегиялык сабырдуулук менен мамиле кылуу доору аяктады деп кайталады. Түндүк Кореянын атомдук программасы цивилизациялык дүйнөгө жана эл аралык тынчтыкка, стабилдүүлүккө коркунуч жаратаарын белгилеген президент Ким Чен Ындын кооптуу агрессиясына туруштук берүүдө Вашингтон менен Токио биргелешип иштешерин айтты. Синдзо Абе Токио Пхеньянга келгенде бардык варианттар пайдаланылышы мүмкүн деген Трамптын позициясын колдойт. Бул маселеде эки тарап 100% бирге турат деп билдирди. Трамптын бул сапары Түндүк Корея менен мамилелер курчуп турган кезге туура келүүдө. Пхеньян Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин санкцияларына карабай сентябрда баллистикалык ракетасын учурган жана суутек бомбасын сынаган. Ага чейин быйыл февраль-сентябрь аралыгында ракеталарын кеминде 22 ирет сыноодон өткөргөн. Премьер Абе менен кездешүүгө чейин Трамп АКШ менен Япониянын өз ара соодасы адилетсиз, ачык эмес деп сындаган. Өзгөчө соода чөйрөсүндө абдан чоң прогресс болууда деп ишенем. Дефицитти азайтып, адилет жана эки тарапка тең бирдей пайда алып келчү соода жүргүзсөк, ортодогу маселе жоюлат деп ойлойм. 12 күндүк Азия турнесинде Трамп Япониядан тышкары Түштүк Корея, Кытай, Вьетнам жана Филиппинде болот. Оодон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги azatlyk.org. Эми күндүн башка окуяларына кыскача токтолсок. Жекшембиде журналист иликтөөчүлөрдүн эл аралык консорциуму 100дөн ашык дүйнөлүк лидерлер жана саясатчылардын офшордогу ишмердиктерин ашкереледи. Маселени Британ ханышасы Елизаветанын 13 миллион доллары офшордо айлантылары, АКШ соода министри Уилбур Росстун ишканасы Орусия президенти Путиндин жакындары менен кызматташаары көрсөтүлгөн. Бермуд, Багам аралдарындагы компаниялардан чыккан 13 миллиондон ашуун ал документтер Paradise Papers же бейиштин барактары деп аталат. Консорциумдун буга чейинки Панама барактар аттуу иликтөөсү бир катар дүйнөдөгү атка эмнелерди кызматынан кетирген болчу. Жекшембинин кечинде Бельгияда Карлес Пучдемон баштаган Каталониянын мурдагы 5 жетекчиси өлкөдөн чыкпоо шарты менен эркиндикке кое берилди. Андан мурдараак Испания соту аларды кармоого европалык ордер берген. Ошондон соң саясатчылар Брюсселдеги сотко өздөрү келишкен болчу. Автономиянын мурдагы жетекчилери көз карандык референдумун өткөргөн үчүн борбордук бийликке баш ийбей, козголоң чыгарган деп айыпталууда. Азыр Мадридте алардын дагы 8 кесиптеши камакта тергөө жүрүүдө. Сауд Аравия полициясы ишембиде 11 ханзаданы, азыркы жана мурдагы 4 министрди кармады. Камоо тапшырмасы тактынын мураскери Ханзада Мухаммад Аль Сауд антикоррупциялык комитетти түзгөндөн бир нече сааттан кийин эле башталган. Мындан тышкары улуттук гвардиянын башчысы жана дагы бир ханзада кызматтан алынган. Талдоочулар муну менен падыша Салман уулу такты мураскерин атаандаштарынан арылтууда деп баалап жатышат. 100дөн ашуун адам Москва, Санкт-Петербург жана Ростов-на-Дону шаарларынын ички иштер бөлүмдөрүндө түнөп чыгышты. Жекшембиде Орусияда уруксаат берилбеген акциялардын катышуучуларынын 450 чамалуусу кармалып, көбү ошол күнү кое берилген. Полиция коомдук тартипти сактоо үчүн аларды кармаганын билдирди. Андан мурдараак улутчул маанайдагы арт подготовка кыймылынын лидери, оппозиционер Вячеслав Мальцев 5 ноябрда Орусияда революция болот деп жарыялап, элди бийликке каршы чыгууга чакырган эле. Дагы бир баяныбыз 2 жыл мурда Украинада декоммунизация мыйзамы чыгып, советтик символикаларды даңазалоого тыюу салынган. Мыйзамдын эпкини менен өлкөдө Лениндин эстеликтери алына баштаган эле. Алар кайда кетти деген суроо жарылган. Көрсө, көбү учурда Одесса облусундагы Фурмышика Нова аттуу кыштакта соцреализм музейинде экен. Мында Ленинден тышкары Сталин, Дзержинский, Свердлов баштаган советтик жетекчилер, пионер комсомолдордун айкелдери да бар. И мы понимали, что нам нужна туристическая дестинация. Независимо. Бизге өз алдынча бир туристтик борбор керек экенин түшүндүк. Ошон үчүн мында эч бир саясий боек жок. Жөн гана туристтердин көңүлүн бурдуруу үчүн чогултууну чечкенбиз. Из таких моментов внимание туристов. Ишкер тааныштар аркылуу парк музейин дагы кеңейтүүнү көздөөдө. Мындагылар эми эстелик эмес, экспонат катары каралгандыктан декоммунизация мыйзамына каршы келбейт дейт ал.
Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар, daregaazаттык.org. Ошондой эле биздин Кыргызстандагы жергиликтүү жаңылыктарды дагы аталган сайтыбыздан окусаңыз болот. Саламатта калыңыз.